Саламатсыңарбы балдар? Силер менен мен Койчубаева Тазагүл Назаровна 5 классынын математика сабагынан кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Маанайыңар жакшыбы балдар? Азаматсыңар? Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы тест менен иштөө. Бүгүнкү сабактын максаты балдар. Силер өтүлгөн теманы кайталоо менен алган билимдерди бышыктайсыңар. Ондук бөлчөктөрдү тегеректөөнү үйрөнөсүңөр, эске түшүрөсүңөр. Тактыкка өз алдынча иштөөгө калыптанасыңар. Сабактын максатына жетүү үчүн албетте силерде аракет болуу керек. Адегенде балдар, мээге чабуул жасайлы. Жерде бир топ гүл өсүп турган. Аларга бир топ көпөлөк учуп келип, бирден конушса, бир көпөлөк, экиден конушса, бир гүл ашып калган. Алардын санын тапкыла. Ойлонуп көрөлү балдар. Кайра кайталаймын. Жерде бир топ гүл өсүп турган. Аларга бир топ көпөлөк учуп келип, бирден конушса, бир көпөлөк, экиден конушса, бир гүл ашып калган. Алардын санын тапкыла. Баракелде, 3 гүл, 4 көпөлөк болгон экен. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, ондук бөлчөктөрдү тегеректөөнү биз өткөн сабакта өткөнбүз. Эми ошого карата тест берилет. Сандарды кандайдыр бир разрядка чейин тегеректөөдө, ошол разрядтан кийинки сандар 5тен кичине болгон 1, 2, 3, 4 болсо, анда ошол разрядка чейинки сандар өзү жазылып, калган разрядтар 0 болуп кетет. Эгерде ошол санды кандайдыр бир разрядка чейин тегеректөөдө, ошол разрядтан кийинки сандар 5ке барабар же андан чоң болсо, анда ал разрядка бир сан кошулат да, кийинки разрядтар 0 болуп кетет деген эреже бар. Мына ушул аныктаманын эреженин негизинде биз төмөнкү сандарды тегеректеп көрөбүз. 92 бүтүн мезгили 7 болгон санын бүтүндүн бирдигине чейин тегеректейбиз. Анда бул бүтүндүн бирдиги канча болуп атат балдар? 2 болуп атат, туура айтасыңар. Варианттарын карап көрөлү. 92 бүтүн ондон 7, 93, 92 бүтүн ондон 8. Демек, кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Кана белгилеп көрөлү. Биринчи вариантыбыз бул ката экен, кызыл жанып атат. А кийинки вариантыбыз 92 бүтүн ондон 8 деген бөлчөк саныбыз да ката экен. Ал эми балдар, мына 93 болот экен. Демек, бул вариантыбыз туура экен. Азаматсыңар. Анда кийинкисине өтөлү. 92 бүтүн мезгили 7 болгон санын ондук үлүшкө чейин тегеректегиле. Бул чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктүн мезгили 7 болуп атат балдар. 7 улам кайталанып кетип аткандыктан ондук үлүш канчага барабар? Ооба, 7ге барабар. Демек, ошол ондук үлүшкө чейин тегеректөөдө варианттарын карап көрөлү. 92 бүтүн ондон 8, 92 бүтүн 177, 92 бүтүн. Кайсы вариант туура экен? Ойлонуп көрөлү балдар. Анда мен басып көрөйүн.
Ой, азаматтар, силер да ушинтип ойлодуңарбы? Демек, биринчи вариантыбыз туура экен. Ошондуктан тегерекчебиз жашыл жанып калды. А кийинки варианттарыбыз туура эмес экен. Азаматсыңар балдар. Анда кийинки бөлүгүнө өтөбүз. 59,23 мезгили 8 болгон санын ондук үлүшкө чейин тегеректейбиз. Варианттары 59, 60, 59,2. Ондук үлүш канча болуп атат, балдар? Ооба, 2 болуп атат. Демек, 2ден кийинки сан канча болуп атат? 3, мезгили 8. Демек, бул кайсы вариант туура келет анда? Биринчи вариант туура бекен, балдар? Ката экен, ошондуктан кызыл жанып калды. 60 деген вариантыбыз да ката экен. Туура жооп 59,2. Ушул эле чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктүн жүздүк үлүшүнө чейин тегеректейбиз. Жүздүк үлүш канча болуп атат? 3 болуп атат. Анда варианттарын карап көрөлү. 59,2, 59,23, 59,24. Таптыңарбы, балдар? Анда белгилеп көрөлү. Ай, кызыл жанып атат. Демек, бул туура эмес. Кийинкиси да кызыл жанып атат. Ал да туура эмес экен. Андан кийинкиси демек жашыл жанып атат. Бул туура экен, балдар. Азаматсыңар, балдар. Анда кийинки сандарды карап көрөлү. 1,2 мезгили 637 санын жүздүк үлүшкө чейин тегеректегиле. Варианттары 1,1000,63, 1,126, 1,107. Кайсы вариант туура экен? Анда белгилеп көрөлү. Демек, биринчи вариант ката. 1,107 деген саныбыз да ката экен. Ал эми 1,126 деген саныбыз бул туура экен, балдар. Ушул эле чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк санын миңдик үлүшкө чейин тегеректейбиз. Анда варианттарын карап көргүлө. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Биринчи турган вариант ката экен, себеби кызыл жанып атат, Андан кийинки турган вариантыбыз деле 1,107 дегенибиз да ката. Ал эми үчүнчү вариантыбыз бул 1,1264 деген вариантыбыз туура экен. Азаматсыңар, баракелде, балдар. Анда эмесе, балдар, силерге үйгө тапшырма катары өз алдынча 2ден ондук бөлчөк жазып, миңдик үлүшкө чейин тегеректеп, WhatsApp тиркемеси аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла, балдар.